постоянно көмір алам, жылына 3 тоннадан 5 тонна чейин көмір алам кара кече. Үнемдеш үчүн биз жыгачанан көңүлө жагасыз, мисалы үчүн. 1-2 тоннадай көмүр алабыз. Биздики масломой көмүр менен эле. Көмүрдү 1 тонна алам, анан көмүр бир телешке келет. Ушунда меники печка менен эле. Айылдан мен ошондой. Баягы кыргызча эле печкада тапмай көмүр жагабыз анан электричество менен. Ушундай биздики мындай эле печка жагабыз. Көмүр алабыз. 3 тонна көмүр алабыз, ошо жарга чейин. Ой, баштаганда 3500дөн башталат, анан кыш келгенде 5000ге чыгат, иш кылса 20000 менен кетет. 4300дөн алат. 8000 менен чыгабыз да. Эгер чоң үйгө алганда где-то 15000ге чейин бар болот да. 12 балдар болду. Айына кээде 1000 сом, 900 сом ушундай төлөйбүз. 4000 сомго көмүр алгам, электричествону айына 500 сом, 1000 сомдон чыгат. 4000ден алабыз, 4000ден 2-8 болот. Энергия үнөмдөө дегенди мен түшүнөм. Ашык саптабай, үйдө жылып сыртка чыкпагыдай кылып, эшикти бекемдеп, кышкысынан илгертеме терезелердин кычыктарын киресинен тыкчып. Терезелерди жанагындай пластик кылып чоңойтконго аракет кылганбыз. Отвыртканы калыңыраак төккөнбүз. Мен мына жаңы үй салып атам азыр. Гипсокарды немелерин чытайын деп ойлоп атам, жылуу улаганга деп. Отопление, паровое отопление коюп эле көмүр менен эле жылытабыз. Бул үйдө эле ошондой жылытабыз. Светибиз кетпесин деп отко жабайбыз тамакты. Үйүбүз да жылыйт, үстүнө печкабыздын үстүндө тамагыбыз да пышат болгон, светке кетет, телевизор андай мындай. О, конечно. Ошондойлор болсо балам жүрөт, ошо үйлөнүп келди. Албетте. Биз көптү билгенге үмүттөнөбүз да. Жакшы болмок, биздин үйдүн потологу жукка деп ойлоп кеттим азыр. Үйрөтсөңөр болгубуз келет да, билгенден билбелегин көп дегендей силер үйрөтсөңөр балким үнөмдөлүп жакшы болуп калат деп ойлойм. Жакшы эле, бирок алыс жерде болбош керек да.